Hukuk korgоо organdары карапайым калкты коргобойт. Акчасы барларды, танышууларды коргойбой ошондо. Кут момтип тозуп эки жактан үй салып атат. Могу жактан кичине жер, ушул жерди дагы алып коебу деп мен азыр үйгө кете албай калып атам. 4 сотук деген жерди берип коюңуз. Бузук телефон болбосун. Мыйзамды сыйлап бүткөн биздики бүтпөйт коюп ошол обидно болуп атат бизгечи. Мына 14 жыл болду. Элдер кантип алданып алып калды бул жер? Ким башында турган? Губернаторго барсак алда чечпей койгон. Документи жок эле руки мурас салды го бизге чейин эле. Анан күйүп кетем, мына 15 жыл болду уже турганымачы. Ана биз өз жерибизде жүрүп, нелегал болобузбу деди. Мексикада да болчу. Бул дагы бүтпөй жүрө берет. Биз мына 10 жылдан бери жүрөбүз. Биз чечим кабыл алабыз. Макулбу? Жана бандиттерге таланып калгандай болуп атат. Сокол медиа редакциясына Бишкек шаарынын Өскөн Ордо окунушуна жакын жайгашкан 151-контурдагы жер маселеси боюнча тургундардын кайрылуусу келип түшкөн. Биз окуянын чоо жайын жеринен көрүп, маселеге байланыштуу элдин үнүн угуп, эшелүү тараптардын пикирин билүү үчүн аймакка баш бактык. Тургундардын айтымында аталган аймактан жер тилкесин сатып алган 1200 үй бүлө ушул күнгө чейин өз үйүн кура албай келет. Себеби 2023-жылы бул жерлерге кызыл китеп берилгени менен ошол эле жылы кабыл алынган токтоо мыйзамсыз деген жөө менен курулуш иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген эмес. Ошондон бери маселе соттук териштирүүлөрдүн чордонунда калып, бүгүнкү күнгө чейин акыркы чечим чыкпай келе жатканына жер ээлеринин үмүтү менен кошо нааразычылыгы дагы күчөп жатканын билдиришүүдө. Bir жолу учурашып болук. Мен атым Жолдош. Ошо Октябрь администрациянын башчысы. Силердин көйгөңөр өткөндө мага приемго ушу жерден бир 50ге жакын киши келип кеткен кабинетке. Анан ошондо айткам, мына вторник күнү жеринен барып жолугуп, жеринен барып сүйлөшөлү. Биринчи жерди көрөлү дегенибиз, мына жер биягы азыр Кут компаниясы сатып алган экен. Осо жаз беле эле кандай эле? Осо Жазстрой биягын сатып алган экен. Бүгүнкү күндө бул жер трансформация болуп, азыр булар баягы көп кабаттуу үй салганга документтерди даярдап, жазап баштап атышыптыр да. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай документи даяр болду элек, ошон үчүн бардык нерсе турат да. Эми силерди биринчи мындай кылалык, биринчи силерди угалык, кандай болгон, могу жерде жалаң госак жерди сатып алган ээлери эле болуп атат, А ошол саткандардан барбы арасында? 30 канча киши болгон ошо эме эле үлүш ээлеринен? Бияктан бир өкүл чыксын, жооп берген, Жакшы атышып. Келиңиздер бир. Келиңиз. Мындай кылалы азырчы. Эми, сиз бияка келиңиз. Сиз мындай кыска биринчи айтып бериңиз. Тарыхын айтып бериңиз. Кандай болуп, элдер кантип алданып алып калды бул жер? Ким башында турган? Эмне болгон? Ошону айтып бериңиз. Анткени мен өзүм адвокат. Андан кийин ушу кагаз атайын алып келип түшүндүрүп көрсөтүп коеюн деп. Эми биринчиден бул катуураак айтыңыз, эл да уксун. Эми башында бул айыл чарба жер болчу. Анан 15-16 жылдан баштап булардын ээлери, документ, заключение бүт ээлери дегенде кой турмуз? 33-35-тин тегери. Үлүш ээси болгон. Бул үлүш башында айыл чарба. Айыл чарба. 15-16 жылдан баштап кагаздар топтоп 512 токтом негизинде өкмөткө чейин жетип калган болчу. Андан кийин жер мунапыс боюнча мыйзам чыккандан кийин ага кол коюлбай, кайра ылдый түшүп, бүт кайрадан бүт заключениялардын баарын чогултуп топтоп комиссияга кирген. Ал эми дейин жер комиссиясы трансформацияга, рай администрацияга. Эми мына биринчи токтом, биринчи П 20-январда 23-жылы чыкты. Бул жер өттү деп трансформациядан. Под ИЖС, индивидуальный жилищное строительство деп мына акимдин колу турат. По результатам земельной комиссии деп бул токтомду чыгарат. Биринчи П санду бул действительно биринчи токтом катары чыкканда баягы жер амнистия боюнчачы. Андан кийин туруп эле мына 1-мартта 23-жылы 3-П токтом менен бул токтомду жокко чыгарып. Так.
жокко чыгарган основания. Ким токтолот? Ошол эле, а? ошол эле аким. Основание? Основание, справка, проверка администрации президента депчи. Президенттин администрациясы келип текшерип кеткен, действительно. Бирок бул азыр биз сот аркылуу алдык да могу кагазды. Мына справка, проверка администрации президента, мынакей. Полный текст ушул да. Могу текст боюнча, бул кагаз боюнча, справкасы боюнча бир дагы сөз биринчи П жөнүндө жок. Бул комиссия экинчи П токтомду текшерип, справка жазып кеткен. Котуңуз, экинчи П'ңиз эмне? Бул мындай, биринчи П өзүнчө токтом чыгат, ушул контур боюнча. Экинчи П деген токтом чыгат ортодо. Бул башка жерлер боюнча. Өйдөң, Байтик жерде перевод тоже алды элечи, трансформация. Эми комиссия келип экинчи П'ни текшерип кетсе, аким үчүнчү П'ни баягы буну негиз кылып, биринчи П'ни жокко чыгарып атат. Ушул основной, ушул жер туура эмес болуп кеткен. Хорошо, дальше. Эми биринчи П чыккандан кийин бул элдерге уже официально кызыл китеп, андан кийин 300 бирдемке купля продажа болуп кетип, уже ээлери өзгөрүлүп, уже бири-бирине өтүп кеткен болгондо, бирок бул биринчи П негизинде как положено госрегистр берилген. Бүгүнкү күнү булардын кызыл китеби официальный жокко чыгарылсын деген кагаз жок. Бирок же сала албайт, салык келип атат, мына колунда турат, андан кийин просто ортодо эле кырчылып калат. Жок. Хорошо. Бирок демек жердин трансформациясы бүгүнкү күндө жок экен да. Ооба. Могу кагазга таянсак, бүгүнкү күндө жер не трансформирован, айыл чарба боюнча калып калган. Андан кийин дагы бир эки сөз бар. Мына биз хакимиятка кайрылдык. Айттык, могу жерде туура эмес жазылган. Комиссия бул токтомду текшерген жок деп, кайра хакимияттан комиссия түзүлөт. Кайра биздики туура чыгат. Мына 28 П деп 13 ноябрдан кайра чыгарат да 3 П'ни жокко чыгарат. Туура эмес чыгыптыр депчи. Даже мына сөзү бар, ничтожный, признать ничтожным депчи 3 П'ни. Эми буну биз ооба биринчи П'ни кайра ордуна келтирдик деп жүрсөк, прокурор протест жаза коюп ортодо. Кайра мына 29 ноябрда 34 П менен кайра бу 28-ти жокко чыгат. Буну жокко чыгарат. Ошондо мына 4 токтом чыгып кетти дагы, акыркысы мына могу турат жокко чыгарылсын депчи. Бирок сотко берип атабыз, далилдеп берип атабыз. Мынакей биринчи П негиздүү, мыйзамдуу чыккан деп талап коюп атабыз. Ошо 3 П'ни жокко чыгарып бериңиз. Анткени мына комиссиянын кагазы турат. Ак үйдүн жооптору бар. Биз биринчи П'ни текшерген жокпуз депчи. Хорошо. Эми мага айтыңызчы, ушул жер боюнча бир нече кылмыш иши козголуп, тергөө болгон, ошо боюнча айтып бериңизчи. Түшүндүрүп берейин. Бул мындай болгон. 3 П токтом чыккандан кийин прокуратура келип, эмнеге бул өзүнүн токтомун жокко чыгарып атат деп текшерет. Бүт ушул контурдун кагаздарын алып текшерет. Ошонун ичинде бир кагаз, ооба, баягы колу подделка, печать подделка, ал архивде жаткан кагазды комиссия өзүнө сурап алат да баягы карагангачы. Ошол жактан бир справкасы ооба подделка болуп чыгат, ал иш козголот. Бирок биз айтып атканыбыз, эми ал бир справка негизинде чыккан жок бул чечимчи. Аякта канча заключение, канча справка, эми бир справка ооба козголду. Ал комиссия жоопко тартылды. Бирок ал эми башка кагаздарды эле комиссия карады да, анын баары туура эле. Ошон үчүн эми ооба иш козголгон. Эми ал соттолгон, штрафка кезилген, алар уже өкүм чыккан соттун. Ооба, ал бар. Ну, эми ал бир справка, илгерки бир архивден бир печать. Аякта деген коррупция менен козголуп атат да. Жок, алар халатность менен соттолгон штрафка. Жок, негизи коррупция менен козголгон балким, ооба. Бирок соттолгону уже признан виновный. Толук маалымат. Толук жок, мен угушума караганда халатность менен. Бул Чүй областтык прокуратура тарабынан, да? Ооба. Чүй область прокуратура. Бирок эми канча башка кагаздар бар, заключение бар. Бул билесиз, мыйзамда 5 категория кетет да, земельный амнистия. Төртөө тең не застроен, бирөөсү эле застроен. Буларда решениялар да бар. Эми непригодный, мына могу жерге азыр этажка, бияк поливке жок. Ошон үчүн баягы биз айтып атканыбыз соттон анысы эле непригодный. Непригодный деген справкасы. Мага азыр ушул элдин арасында ошол 33 жер үлүш ээсинин хоть бирөөсү барбы? Жок, биякта жок азыр. Алар уже сатты да, биз алдык. Буларда уже право переход собственности уже бир нече киши өтүп кеткен да, могу реки биринчи токтом негизинде. Эми на весу алып калды да.
бир чечим чыгарды ооба деп. Булар уже сделка болуп кеткен, купля-продажа болуп кеткен. Бул жетишкендер эле, а жетишпегендер деле канча. Анан кийин уже переход права собственности, анан 3-чү токтом менен кайра токтоп калды да, эми түшүнүксүз болуп калды бул. Эми азыркы күндө урматтуу туугандар, азыркы күндө бул жер Октябрь администрациясына толугу менен өткөн да. Мэрияга өткөн, мэриядан Октябрь администрациясына бул жер карайт да бүгүнкү күндө. Эми мындан аркы чечимдин баарын тең Октябрь администрациясы кабыл алат да. Бирок бүгүнкү күндө мына мен айтып коеюн баарына тең. Бул байке айтып бергендей, бул жердин категориясы айыл чарба боюнча турат. Жок, угуп туруңуз. Мен общий токтомду айтып атам да. Бул токтом мыйзамсыз болуп, мыйзамсыз трансформация кылганда ошол малда силерге ИЖС деп ооба колуңарга кызыл китеп берип койгон. Бирок аны чынында мыйзамсыз деп кайра аны атменге келтирип чыгарып бүгүнкү күндө ал токтомдор мына жокко чыккан. Жанагы силерде сизге бир суроо да. Жанагы 17-18 инстанциянан жөн эле талаада калып калабы, э? Биз 10 жыл өткөнбүз ошо инстанцияларданчы. 10 жыл өткөнбүз, 17-18 Азыр кой туруңуздар. Эми мындайда биринчи жердин категориясы ИЖСке өтмөйүнчө бул жерди негизи бөлүп сатканга дагы мүмкүнчүлүк болбойт. Ооба, туура эмес иштер болуптур. Эми силер деген баягы добросовестный покупатель катары силер сатып алгансыңар. Аны мен ошон үчүн сурап атам, мына 33 киши бар экен ушул жерде, үлүш ээлери. Ошолорду дагы чакыргыла деп айткам мен бүгүн келсин. Алар дагы келип жооп бериш керек да. Биринчи жооп бере турган кишилер ошолор болуп атат да. Жок, бирок 23-жылы чыгып атпайбы? Туурабы? Ооба. Бирок бул мындай болуп атпайбы? Ал үлүш жерлердин ээлери ушул токтом негизинде купля-продажа кылган да. Анан кийин ортодон бул кайра токтом жокко чыгарып, бул кызыл китептер на весу калып калат. Мындай карагандачы. Эгер токтом жок болсо, баягы самовольно сатса, ооба, конечно, ал баягы суроо көп. А могу токтом негизинде болуп кетип атпайбы? Ортодо. Берсең, мен кагазымды берсем. Налогун төлөп атабыз в данный момент. Түндүктөн көчөлө эме жибердим, Октябрьский районунан чыгып берди алдагы. Азыр бизде мен могу эмени дагы бир сыра справка алдык. Бүгүнкү күндө бизде ушул контур боюнча иш козголуп, бир жагы уже сотко жетип, бир жагында бүгүнкү күндө дагы ошол тергөө иштери болуп атат да. Азыркы күндөчү. Ошон үчүн азыр мындай кылабыз. Урматтуу туугандар, эми биздин мойнубузда. Бүгүнкү күндө ушуну чечишкенге биздин мойнубузда. Акимият бул жердин ээси болгондон кийин биз чечим кабыл алабыз. Макулбу? Бирок силер момту эле митинг кылып, улам көчөгө чыгып, эме кылышны мыйзам чегинде кылалык. Мына. Мыйзам чегинде митинг кылып жүргөн биздеки мыйзамдан чыккан жокпуз да байке. Биз чакырабыз. Жок, мен бүгүнкү күнү айткан жокмун. Мен силерди ошого чакырып атам. Момдай, сиз чакыра элекке чейин эле мыйзамды сыйлап эч ким митинг кылган эмес байке. Ошон үчүн мындай кылабыз. Администрацияга мына могу байке менен тыгыз иштешебиз. Бүгүнкү күндө бизге ар бир госактын ээси керек, списогу керек, полный, бардыгы, бирөө да калбаш керек да. Макулбу? Бардыгын тең азыр биз списочна баарын тең чогултабыз. Азыркы күндө мына прокуратура гана бизде. Прокуратурага мен азыр могу токтомдордун баарын тең, сиз болгон материалдардын баарын тең прокуратурага бериңиз. Мурда эгерде муну деген Чүй областынын Аламидин районунун прокуратурасы караган болсо, азыр биз Октябрь районунун прокуратурасына баарын тең дайындайбыз. Башынан баштап, жер трансформациядан баштап, жер бөлүшкөнгө чейин толук кандуу биз дагы текшерип, сиз болгон маалыматтын баарын тең бересиз. 33 жер үлүш ээлерин баарын тең чакырасыз. Алардагы маалыматтардын баарын тең чогултасыз, макулбу? Анан кийин бүгүнкү күндө Чүй областынын Аламидин районундагы жанагы уголовный дело баарын тең запрос кылып алыңыздар. Макулбу? Биз баарын тең изучать этип, эми мындай мен силерге эртең келип эле жериңерди бөлүштүрүп берем деген эмес. Бирок сурок эми чечебиз. Мен азыр айта албайм. Мен анткени деген
Bunun баарын изучать этип чыгышыбыз керек. Ар бир өңөрдүн госактыңардын копиясын, ар бир токтомду, уголовный делону да изучать этип чыгышыбыз керек. Уже 3 жылдан бери изученный болуп бүттү. Ким изучать этип атат? Биз өзүмдүкүн алып алайык, сизге Сиз мага копия берем. Азыр. Байкелер, мындай кылабыз. Пока чечип бергиче, силер чечип бергиче. 10 жыл өтөт да акимият минайт этилет. Дагы прокуратура минайт этилет. Ал болбойт да. Мына лично өзүм Аз, байке. Россияда иштеп жүрүп өзүм акчамды сатып алгам. Анан күйүп кетем, мына 15 жыл болду уже турганымачы. Акчасын берип койгом. А силер чыгасарда мына дагы 10 жыл күткүлө дейсиңер. Жок. А 10 жыл күткөндө акимият дагы Мындай, байкелер, дагы бир жолу айтып коеюн. Дагы бир жолу бизге мен айтайын. Акимият келет да дагы айтат, сиз айткандай эле айтат. Дагы кое тургула, күтө тургула. Мына биз күтүп тургача мына өзгөн ордо салып койду. Өйдөккө эме наусройка салып койду. Улдык наусройка салып койду мына. А так полный эчтеке жок болчу. Документи жок эле, рухий мурас салды го бизге чейин эле. Кызыл китеп туруп биз жүрөбүз мынакей, кызыл китеп туруп. Үй сала албай жүрөбүз мынакей. Эми кызыл китеп колуңарда болгону менен Биз өзүбүз жазап алган жокпуз. Мамлекет. Хорошо, жок, туура. Мамлекет берип атат, бирок мыйзамсыз болуп калып атпайбы? Токтом мыйзамсыз болуп атат. Ким күнөөлүү? Ал деген ошол жерде бир эле киши күнөөлүү да. Эми ошончо киши күнөөлүү эмес да ошол жердеги. Ар бир кыргыз гражданына монда кызыл китеп алганда кандай сүйүнөбүз, Мисалы, үй алып атсак, жер алып атсак, биз законный мамлекет эме берди депчи. Аны өзүңүз ойлосоңуз эми ушунча жыл биз аста аркасы 10 жыл, 15 жылдан бери күтүп атабыз. Ушака басып албайлы, мондай кылып салалы, кызыл китебибизди алалы, законный салалы деп. Ушакта элдин баарычы действительно законду сыйлаган карапайым элдер экен, ушу кызыл китепти алалы деп. 2023-жылы алганбыз. Андан бери 3,5 жыл өттү. Канчалаган семья, мисалы, квартирада жүрөт. Ошону сиз жүрөгүңүз менен кабыл алып ушуну жардам бериңиз. Мен ошону чечейин деп силерге келип атам да. Мына бүгүнкү күндө Анарбак, Өскөн Ордо, Салкын Төр, 172-чи контур бар, 232-чи. Ошонун баарын тең мына биз чечип атабыз да. Бүгүнкү мына канча жылдан бери чечилбеген маселени мына биз азыркы күндө чечип атабыз. Ошолордун бирөөсүнүн колунда документи жок болгон да. Мына. Фактически жашоо. Хорошо. Муну канча жыл мурун алгандар уже өлүп калды байке. Өлүп калыптыр. Кээ бирөөчү уже бүтүп жүрүпчү. Өлүп калды. Бул жерде бир суроо болуп калып атат. Мен атым Сакаев, фамилиям. Атым Кубашев, мен 62 жаштамын. Анан биз Кыргызстанда жашап, конституциябыз бар, президентибиз бар, айыл өкмөтүбүз, акимибиз бар. Анан биз өз жерибизде жүрүп, нелегал болобузбу деди. Мексикада да болупчу. Анан биз да сизди түшүнүп атабыз. Просто эл уже үркүп чочуп калды. Сиз бүгүн жумуштасыз. Эртең эми жумуш деген колдун кири, ким билет, эртең чоңоюп кетесиз, ордуңузга бөлөп кирип, кайта заново кетет да. Элдер уже үркүп, эч ким ишенбей калды. Как будто Мексикада же Америка өтө албай, жарткы кете албай, акчасы жок. Жана бандиттерге таланып калгандай болуп атат. Туура түшүнүп коюңуз. Анан биздин президентибизге өзүңүз ушул ситуацияны жеткизип койсоңуз жакшы болот эле. Элдин бүт бар ушул президенттин атын айтагылы. Муну чынын айтканда губернатор да чече албай койгон. Чынын айтканда. Сиз эмес хакимият эмес, губернаторго кайрылганбыз. Губернатор чече албай койгон. Ал да кетти отставкага. Эми гарант болупчу. Хорошо. Турат да турабы? Хорошо. Канча жыл болду ушу чечилбей атканын айтыңызчы. 14 жылдан бери келатабыз. Кызыл китептин тийгенине 3 жыл болду. Эми карагыла. 14 жылдан бери чечилбеген маселени силер мага азыр чечкиле деп атасыңар. Жок, күтүп келатабыз. 14 жыл күтүп. Кызыл китеп колубузга кармап 3 жыл болду. Ушул кызыл китептин аркасында эмне мамлекет гарант да турабы бизге? Гарантпы? Конституция гарантпы? Конституциянын аркасында ким гарант? Садыр Нуркожоевич президентибиз гарант да турабы? Эми ушуну чечип бергиле дейм бизге, ар кимге жалдыратпайчы эми. Губернаторго барсак ал да чечпей койгон. Хорошо, мындай айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө өттүк. 17-18 инстанциядан өттүк да ушунун баары тең. Эми сот областной карады, районный карады, эми дагы ким карайт эми?
чечип бергиле де бири-бириңерге шылтап бербей эми ушуну. Ушунча киши жалгырат. Байкелер, мен ошон үчүн келип отурам да алдыңарга. Мына өзүм келип атам силергечи. Келгиле. Эми тарсыны чечиңизде кызыл китеп турат. Жок. Мындай урматтуу туугандар, тарс дегенде эле чечилбейт бул нерсе. Мыйзам чегинде чечебиз, мыйзам чегинде. Жок, могу мыйзам чегинде алынганбы мына жерде? Мен дагы бир жолу айтып атам, силердин токтомуңар, силердин жериңер бүгүнкү күндө трансформация болгон эмес. Азыр мына мен эмес, силер мага ишенбесеңер мына силердин адвокатыңар түшүндүрүп берип атпайбы? Жок. Моуну кандай анан кийин мыйзамсыз Эми убагында ошол жоопкерчиликтүү адамдар ушунун баарын тең кылып коюптур да. Эми биз ошол экилердин кемчиликтерин баарын оңдоп, түздөп бир чечим кабыл алалы деп мен келип отурам да. 3 жыл болду оңдоп түзөлүп атканында уже. 3 жыл болду. Эч кыңк дебей күттүк. Эч бир кыңк деген жокпуз. Эч жерге чыккан жокпуз. Күттүк мынакей. Сот. Чеч күндү эле болуп туруп эле моуну көтөрүп алып өзүңүз президентке киришиңиз керек. Мону эч ким алы жетпейт экен шек. Моуну эмне кылабыз? Хорошо. Мындай кылалы. Башка эч ким ушу мэриңерде курста мэриңер келген жанагы текшерүү комиссиянын төрагасы болуп ошол келип атат. Ошол кезде. Ошол топтомдун ичинде бул болуп калып атат. Бул желекке келсе бул гербти снимать этип атат. Берденчи мындай түшүндүрөйүнчү. Желекти текшерип атса гербти снимать этип атат. Ушу мэр Жуншаловкада өзүңүз кирип өкөң чеч күндүк адамга барышыңыз керек. Президентке кириш керек. Президент айтып атпай келбейсиңер эшик ачып. Мына урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн. 15 жылдан бери чечилбеген нерсени элдердики мына 20 жылдан бери чечилбеген нерселер мына чечилип атат. Угуп туруңуздар. Биздин үй жок, үй жок. Эми Жок, жолдош Аким мындай да. Мына мисалы үчүн решение чыкпаса, могу кут эмнеге тосуп атат мына жерлерди андан кийин? Решение чыкпаса тосуп атат ушул жерлерде. Кут бүгүнкү күндө мамлекетке бул жер өтүп, мамлекеттен сатып алып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Мамлекеттен сатып алып атат. Сатып алды да, эжелер койтса. Сатып алды да, кутчу. Сатып алды. Кайсыл документте? Биздин ошо решение менен сатып алды да. Биздин трансформация менен сатып алды да. Ошолар бири да. Хорошо. Бул баары тең, ушунун баары тең. Хорошо, мен айтып атпаймынбы. Бул жерди ошол жер үлүш ээлери өзүнүн макулдугу менен мамлекетке өткөрүп берип атат. Болгон жерде өткөрүп. Жок. Бул жер анан Фуги тарабынан анан трансформация болот да, Фуги тарабынан. Түшүнүп атасыңар? Отдельно. Төз бербейлби анда биз Жок. территориябызда? Азыркы күндө мына урматтуу туугандар, мен маалымат катары айтып коеюн. Азыркы күндө Өскөн Ордодо бизде 5 ошондой фундамент салып алган боюнча кылмыш иши козголуп, бир адам азыр камакка алынды. Мыйзамсыз мына могу акыркы 3-4 айдын ичинде биз айтып атканыбызды укпай фундамент салып алган үчүн мына кылмыш иши козголуп азыр камакка алынды да. Ошон үчүн дагы бир жолу мындай суранайын. Келиңиздер, эми урушканыбыз менен, талашканыбыз менен момту ызылдап кыйкыра берген менен маселе чечилбейт. Мындай отуруп, өлө эле минтип келип эле мындай капталдан чыгып эле ызылдап эле байке ошончолук бүткөн ушунчалык сабырдуу элди мисалы элдин сабырын деле мындай эметсеңер болот бааласа. Жок, жолдош Аким, мындай эле кылбайсызбы? Ушул үнүбүздү элечи Садыр Нуркожоевичке жеткизип бербейсизби? Садыр Нуркожоевич эле жетет ошонусучу. Мен биз суранабыз ушунча кечип. Мен азыр мындай угуңуздар, мен азыр материалдын баарын топтойм. Материал дегенде ар бирөңөрүн госакты, спискасын түзүп, баарын тең кылып, бүт баарын даярдагандан кийин анан мэрге кирем, анан мэр менен ошол жерден анан чечим кабыл алабыз. Госрегистрде бар да, мамлекетте бар да мунун баары да туурабы? Архивде бар. Базадан чыгып атат. Биз налогун төлөп атабыз. Налог каникы деле төлөп атабыз биз. Сиз айтып атпайсызбы, кечиресиздер. Эми бул эми жана убагында туура эмес болуп берилип калды. Ооба, туура эмес берилип калган. Государство в одном лице, государствода сиз деле азыр кылган жумушуңузду 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин бирөө келип туура эмес кылып койгон десе, ал киши уже государствонун эмеси эмес. Ал бизге берген орган деле бул государственный орган да. Туура. Аныкы туура эмес, силер жок. Силердики туура эмес болуп калды деп бизден көчөдө Эми мындай да, урматтуу туугандар, ар бир нерсенин өзүнүн жолу менен болот да. Сиз азыр жол менен десеңиз, азыр мэрге кирем, тияка кирем деп атпайсызбы?
Сиз биздин үнүбүздү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеткизип бербесеңиз, сиз анда бирден келип анан минтип бул дагы бүтпөй жүрө берет. Биз мына 10 жылдан бери жүрөбүз. Мен жетекчиликти алганыбызга 3 жыл болду. Губернатор чече албай койгон муну. 3 жыл болду. 3 жылдан бери мына дагы деле ушундай болуп атабыз да. Дагы бир жолу айтып коеюн. Баары бир айланып келип, чеччү орган бул бүгүнкү күндө Октябрь администрациясы. Баары бир мен ошон үчүн жетекчилик менен баарын сүйлөшүп, баарын такташып туруп, баары биз чечебиз, бир чечим кабыл алабыз да. Ошон үчүн мен өзүм келем. Эми айтып атам го, ал поручение берет, бирок чеччү орган бүгүнкү күндө администрация болуп атпайбы? Туурабы? Элдинчи айта албай аткан токоттер сөзүн бир эле айтайынбы? О жактан мына тосулуп турбайбы? Туурабы? Бул тосулгандан кийин эле элдин баарынын болгон жери бүткүлдөп калды да. Эмнеге дебейсизби? Бул биздин жерде дагы биякталгандан бул жакта да алып өткөрүп коет экен. Билесеңиз мен оюн айтайын. Өткөрүп коет экен деп булар коркуп, жанталашып шашып президентке ушуну жеткирип, биз өзүбүз канча жылдан бери күтүп аткан жерибизге ээ болуп калалы деп атат. Мисалы убагында ошол кезде 5000 доллар алабы, 6000 доллар алабы, ал акча эгер кайра артка кайтарып колуна берген күндө дагы азыр ал акча жөн самат, ал акча жок. Ошо бул жакта эжелерим жүрөт. Ушунча жыл квартиралап жүрдүм, балдарыма үй салып берейин дедим эле. Миграцияда жүрдүм. Бирок бүгүнкү күндө келгенде мен жерден жок, же акчадан жок. Каяка барам? Сиз гарант болуп бериңиз. Анан ошол маселе корккон ошол болуп атат. Корккон ошол болуп атат. Элдин баягы жарлы айта албай аткан нерсесин айтайынчы. Туура. Анан ошол нерсе боюнча жооп койсоңуз баягы. Ошону мен дагы бир жолу айтып атпайм. Мен силерге бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, мыйзам чегинде ошол маселеңерди чечип берем. Мен азыр силерге мына эртең барып эле баарыңарга жер таратам деген мыйзам чегинде. Макулбу? Ошондо мыйзам чегинде эмнесин карайсыз муну? Азыр силердин дагы бир жолу кандай түшүнбөй атасыңар? Силердин жериңер трансформация болгон эмес. Азыр айыл чарба багытында турат. Трансформация болбой туруп кызыл китеп берилеби негизи? Азыр эми дагы эле жаңы эле айтылбады мына, юрист түшүндүрүп берди. Жокко чыгып кетип атат, түшүнүп атасыңарбы? Эмнеге бошунча инстанция 17-18 инстанциядан өтүп туруп эмнеге жокко чыгат? Эми комиссия каяка караган анан кийин? Бербейт да өзүңүз ойлосоңуз. Эмнеге берди анда? Жок, жолдош аким 17-18 Я маселени чечебизби же ушинтип эле бири-бирибизди укпай мындай кыла береликпи? Урматтуу эл журтем, аким азыр иш менен келип, жаңы силер менен жаңы жолугуп атат. Азыр иш менен таанышып атат. Анан айтпадыбы, мына юристтер менен байма-бай байланыша алып, прокурорго да айтпадыбы. Болгон жагын баарын чакыр депчи. Анан эгер мындай дагы ушул убакыт өтүп, дагы эле ушундай болуп турган болсо, андан нааразычылык айтсак болот. Азыр аким мен чын айтканда баарына биринчи жолу жолуп, биринчи жолу айтып атасыңар деңизчи. Анан мындай кылалы, эми баягы чын азыр каймайтып көргөндө эч нерсе жок. жокпуз, туура эмес бул. Биз губернаторго чейин кайрылганбыз. Туура, бул мен акимде өзүн айтып атам. Мен ошону айтып атам. Буга чейин бул кайрылбаган жактын баары кайрылгансыздар. Буга чейин Аламигин чечимге келейин. акимиятына Чүй областына болгон, туурабы? Ошол жерде болгон да. Мына былтыртан баштап Октябрь администрациясына өттү, былтыртан баштап. Азыр бизге эми биз чечим кабыл алышыбыз керек. Биз ошол маселеңерди биз чечип беришибиз керек да. Ошону чечкен үчүн чечип берелде биз келип атабыз. Азыр биз материалдын баарын тең бир сыйра изилдейлик, тактайлык. Ар бирөөбүздүн списогун түзөбүз, канча киши бар, ким канча жолу сатты, ким жок. Кечиресиздер, токотер кыскара. Жана элдер айтып калбадыбы? Президентке ушу үнүбүздү жеткирип берип коюңузчу деп ушу колубуздан келеби кыскара. Келет. Аны дагы жеткизебиз, Сөзсүз жеткизебиз. Менде бир суроо бар коебу, аким эме. Мына бул 151 контурда, общий. Тиги мынакей кут салынат деп курс дело болот. Туурабы? Ошо кут салынат атат, этаж үй салынат дегенге курс делостан үчүн бияка курс эмессиз. Ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Курста болгон үчүн мен азыр мына юрист мен айтсам силер туура эмес болуп калышы, ошо юристтин эле. А эмне үчүн 151 контур мына кут салып аткан. Аларга решение чыгып үй салган уруксат берилип атат. Мына законный алган, мынакей. Өкмөт берген, кызыл кетип бергендерге үй салганга болбойт. А эмне үчүн кутка болот? Biz аларда акчалуу. А биз ошо карапайым элбиз да биз дагы. Биз да гражданинбиз. Ар бир гражданин, Кыргызстандын гражданини 4 соток жер алган укуктуу. Туурабы? Бекер. Мына биз акчага сатып алып атабыз. Анан еще биз законду сыйлап 15 жыл күтүп атабыз. Сиз сөзүн айтып кеттиңиз.
митинг кылбагыла, ыз чыгыла. 15 жыл митинг кылган жокпуз, ыз чыгылган жокпуз. Законду аябай сыйладык. Мына мун чукпаган элге эме жетпейт экен да. Президентке аябай жетпейт экен. Ал ажылдаган, ызы чыгылган кишилерге үйдү берет экен. Баарын условия кылып берет экен да. Эми ошо биз мыйзамды сыйлаган үчүн карапайым элибиздин сөзүндү президентке жеткизип койсоңуз ошол эле. Бир суроода октябрь администрациясына качан бардыңар эле? Аким менен качан жолугуштуңар эле? Биз барсак бул пока өтө эле экен. Өтсүн деп коюшкан да. Мына ошон үчүн айтып атпайм. Мына эми бизге өттү, эми биз мойнубузга алып биз чечип берели. Ушуну эми аягына чейин чыгаралы. Силер деген 14 жылдагы чечилбеген маселени мен эртең деп силерге сөз бербейм. Бирок жакын карада, мына макулбу? Жакын карада биз бир чечим чыгарып анан силерге тааныштырабыз. Мына баарыңар менен момундай кайым айтышып, ызылдашпай мына юрист менен иштешели. Эгерде ишенсеңер ушул кишиге. Ишенсеңер мына ушул киши аркылуу Мына мен швея болуп иштейм. Мен швея болуп иштеймин да, мындай акчам укмуш эмес. Биз швеяда иштеген 3 эже алганбыз. Бирөө Өскөн Ордодон алган, бирөө Алтын Ордодон, мен ушул 151-контордон алгам. Аларда акча бар экен, наличка алган. Мен кредитке алгам. Алар үйлөрү салып кирдим. Мына алардыкы кийин бизден кийин кызыл китеби чыгып, алар уже үйүндө жашап атат. Мен азыр үйгө баргым келбей атат. Кантип барам? Мына бул жакта элдер жашап, кут момтип тозуп эки жактан үй салып атат. Могу жакта кичинекей жер, ушул жерди дагы алып коебу деп мен азыр үйгө кете албай калып атам. Кантип үйгө бар дейсиз? Биз сизге ишеним артып келип атабыз. Президентке үнүбүздү угузуп коебуз. Бул жерде мен эле эмес, баары карапайым адам үчүн ушумалга чейин аркага тартылып келди. Мына өзүңүз деле көрүп атасыз. Акчалуулар, таанышы барлар алаткы болуп атат. Баягы эле карапайым кредит төккөнчө мен ошондо акчам болсо үй салып койсом, азыр мен деле бала чакам менен өз үйүмдө отурат белем. Ушинтип ызылдап жүрөт белем. Мына 14 жыл болду. Да кантип мен үйгө кетем? Ошо дагы үй салышым керек. Балдарым да чоңоюп келип атат. Эми убагында силер дагы ошол захват кылгандардыкы бүтүп атат. Законду, мыйзамды сыйлап бүткөн биздики бүтпөй атпайбы ошол. Обидно болуп атат бизгечи. Обидно болуп атат. Мына эч бир документ жок, салып алгандар бүтпөдү документтер. Биздики эмнеге бүтпөйт ошо таң калыштуу. Эми силерди убагында ошол эле жогорку иште иштегенде туура эмес жолу менен, туура эмес бир багыт менен алып барып туура эмес иштерди кылып койгон экен. Эми ал үчүн жок, туура эмес салынгандардын документ жок, салгандардын баары эле бүттү го. Анан кызыл китеби туруп, ушунча мыйзамды сыйлап. Келиңиз, эми кайра азыр мындайда кайра башынан башталып атабыз. Мындай кылалык, келиңиздер, биз мына силердин үйүңөрдү жеткизебиз. Бирок жеткизебиз. Ооба, жеткизебиз. Анан сөз берем, мен жеткизем. Андан кийин бирок эң негизгиси биз иш алып баралык. Жөн эле мынтип келип чогулуп ала деп кыйкыра берсек иш жылбайт да. Мына юрист менен биз иш алып баралык. Биринчи материалдын баарын изучать этелик. Мына октябрь администрациясына өткөндөн бери мен өткөндө мага чогулушка келгенде ошондо айттым. Келгиле, ушундай көйгөйдү мен угуп жүргөм, бирок өзүмдө физически жетишпей атам. Мына бүгүн келип, мына бүгүндөн баштап биз ишти баштайбыз. Азыр прокуратура бизге толук кандуу материалды топтоп берет. Юрист менен иштейбиз. Анан жакын карада бир чечим кабыл алабыз. Макулбу? Мына элге эми мен силерге мына эртең же бүрсү күн деп айтпайм, бирок эң жакынкы документтерибиздин баарын тең мынакей адвокатка тапшырабыз. Адвокатты сизге тапшырабыз, сизди президенти Садыр Нуркожоевичке тапшырабыз анда. Мындай, силер биринчиден ар бирөөңөр госактыны, копияны кылып туруп бияка бериңиздер. Биз баарын тең список, даяр болсо анда бизге дагы эме оңоюраак болот да. Аз бирек сурап алабыз, азыркы учурда могу жерлер кайсы жайтпы же айыл? Бул айыл чарба багытындагы жер азыркы учурда. Кут эмне негизинен салып атат? Кут деген булардыкы деген фуги убагында трансформация кылып берген экен да бул жерди. Өткөндө. Мындай, жок. Жана башчы айткан башына булардын документ даяр боло элек деп. Даяр боло элек. Макул. Булар дагы ушу силердей болуп, азыр архитектурага даярдап, баарын тең документтер даярдап. Болбосо булар бүткөндө мурда эле салып баштамак. Булар бүттүдөн буйруса. Даяр боло элек болсо, элдин сөзүнө болот. Документи даяр боло элек
куттук эмнеге тосуп алды дейт. Эми өзүнүн границасын определять этип койду да. Анда булар деле тосуп алса эле өзүнүн границасын. Жок, тоскон болбойт. Эмнеге болбойт, тигилерге болот байке. Бул айтып атам го, бул дагы бир жолу бул мамлекет тарабынан через аукцион сатылган да. Мамлекет тарабынан мыйзамдуу сатылган да, мыйзамдуу. Кийин аукцион коюлган турбайбы бул жер, э? Аукционго коюлуп мына элдер эске алынган ошол учурда. Бул жерде турган. Бул элдердин жерине тийишкен эмес да. Бул могу жердеги эмелер бүт өздөрүнүн ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берип, ошол жер аукцион аркылуу сатылган да. Булар деген 151 менен алган да. Ооба, бирок бир жер болуп атат, бирок айтып атканмын, мамлекет тарабынан мыйзамдуу сатылган да бул жерчи, мыйзамдуу. Монун баары кечиресиз атсаңыз, монун баары 150 да. 150. Ошондой эле монун баары кошо эле бир эле ушулар менен токтомдор аралашып койгон. Мен жок, хорошо. Кимиңердин участкаңар ушунун ичинде бар. Келсеңиз, мунун баарына мындан биягы мыйзамсыз, мындан биягы мыйзамдуу болуп калабы, болбосо бир эле. Мына дагы бир жолу мыйзамсыз ушул жерлер берилген үчүн текшерүү маалында бул жерлердин баарын тең мамлекетке кайтарып, анан мамлекет тарабынан кайра аукцион катары ошо мыйзамсыз болгон үчүн ушуну мамлекетке кайтарылып атпайбы, түшүнүп атасыздарбы? Мыйзамсыз болгондо башка бардыгыныкы мыйзамсыз болчу. Просто алардыкы ишке ашып кетип, үйлөр салынып курулуп калды. Биз мынакей законду сыйлап ушунча адам күтүп келдик. Бардыгы унчукпагыла. Эми мыйзамыңарга сыйлаган үчүн дагы бир жолу чоң ыраазычылык, ал туура. Биз эми ушундай мамлекетте жашап өнүгүп өсөбүз десек мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мен силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Мына жакынкы арада мына юрист менен чогуу иштешелик. Эгерде биз монтип эле келип бири-бирибизди укпай эле ызылдай берсек иш жүрүшпөйт. Мына юрист менен иштешелик. Мына жакынкы арада өзүңөр күбө болосуңар. Биз бир чечим кабыл алып беребиз. Макулбу? Ооба. Чечимдин эки жолу бар да, эки чечим болот да. Ошо ондо кайсы чечимин элге обещать этип атасыз? Мыйзамдуу чечим, мыйзамдуу. Макул? Анан мындай, мен түшүнүгүм боюнча мындай болду. Эгерде бул кут аукциондон утуп алган болсо, сатып алган болсо мамлекеттен, демек сиздердин дагы бул жакта элдер дагы мыйзамдуу сатып алыш керек кайра. Жок, андай маселе жок. Антип булардын колунда госакция бар. Сатып алган булар убагындачы. Тааныш болду, алар ошол документти чыгартты. Бул жерде биз акчабызды алганбыз. 18 министерстводан эметилген да, бул жерчи текшерүүлөр өтүп, кол коюлуп, анан алганбыз могунучу. Анан кийин эле укук коргоо органдары аркага кайтарды. Укук коргоо органдары карапайым калкты коргобойт. Акчасы барларды, тааныш барларды коргойбу ошондо. Ошон үчүн биздин үнүбүздү президентке жеткирип, биздин эмебизди чечип бериңиздер да. Биз макул, эми кайра кайталанып атабыз да. Ошон үчүн биз дагы жумушту эртелетели, макулбу? Мына азыр юрист менен иштешелик. Анан эгерде маселе боло турган болсо, же сөз боло турган болсо, дагы бир жолу айтып коеюн. Бузук телефон болбосун. Мына ушул киши аркылуу же болбосо өзүм келип силерге угузайын да. Анан ортодо бир башка баягы үчүнчү күчтөрбү же бир бузуклар келип башка маалымат таратып тескери болуп кетпесин, макулбу? Мына жалган маалыматка ишенбеңиздер. Мына ушул киши жеткизет же болбосо мен өзүм жеткизем, макулбу? Бул жактан Жок. Андай тосулбайт. Макул. Тосулбайт деп. Анан бир нерсени айтып кетейин. Могу жолдун нугун көрүп атасыңарбы? Ушул жол Акунбаева көчөсү ушул жол менен өтөт да. Жол бул даже мына убагында могу территориядагы ушул общий сатылгандан карабастан биз жолго деп могу жерди мына толугу менен ачып атабыз. Бул жердин эмеси ушул жол барып туруп до конца барып эме кылат да. Ауязовага чейин барат да. Бизге балада элесин, ошончо да бизге ата болуп, бизди корготчу. Болду. Мен ошон үчүн сураныч сизденчи. Мына президентибиз деле мына райондорду кыдырып элдер менен жолугуп атат, ошол жактанчы айтып атат, карапайым элди барып ошо өзүңөр чечкиле. Бүт маселелер, бүт чогулуштарда барса эле элдер ошо кызыл китеп жөнүндө же башка маселе жөнүндө көтөрөт, айтат. Ушул жерде на уровне район эле чечип койчу нерселер экен го. Эми президентибиз бир эле адам да. Сиздер ошону бутактарсыздар, колу бутусуңар туурабы? Элдин суранычын туура кабыл алып, жардам бериңиздер сураныч. Ошон үчүн мен силердин алдыңарга келип отурам да. Ошо мен силердин маселеңерди чечип. Барларды жөн эле ат менен кыла бербегиле деп, мисалы Нарын Жергестен айтты. Мына эл ушуга кызык болуп, кана 10-15 жылдан бери күтүп келатыр, урматтуу аким.
Эми бул ишилер сизден сураган жок. Бир күндө бүтөбү же эки күндө бүтөбү депчи. Бул эми көп убакыт талап кылат. Болжол менен канча убакыт талап кылат мындай иштер? Эми бир жакын арада бир 2 ай 3 ай бир эме кылыңыздар, макул. Сизден сураныч. Урматтуу аким. Сиз деле карапайым үйлөрдөн чыккансыздар, ушунча эл. Могул жакта элдер эмес, Россияда мигрант болуп жүргөн элдер бар. Келе албай, ушул жерим тийсе үй салайын, ушака үй бүлө менен келейин дегенчи. Эми карасаңыз баары эле карапайым элдер, действительно, сиз деле карапайым үйдөн чыксаңыз керек. Сизден сураныч ушун президентибизге түз жеткирип, жакшы жагына чечип бериңизчи. Болду. Айттым го, мен жеткизем, сөзүңөрдүн баарын тең. Алакан 151 да. 151дин монусу. Эми кайталанбаңыз эми. Болбу, ана мунусу болбой кал. Законумузда кандай? Сиздин китептериңиз кандай? Сиз өзүңүздүн жериңизди дагы мыйзам түрүндө трансформация кылып алсаңыз болот да. Ошону айтайын да. Контур ала була болбош керек да. Келиңиздер, эми кайталана бербейлик. Ар бирөөңөрдүн сөзүңөрдү уктум, көйгөйүңөрдү билдим. Эми буйруса президентибиз Садыр Нуркожоевичке биздин жеткизип бериңиз үнүңүздү. Сизден сураныч, каманакы маңдай терибиз менен алганбыз. Үй бүлөбүз ушуну тыйынды сом кылып чогултатып алганбыз мынакей. Алдыбыз 50 делек алганда, азыр 60тан ашып калдык уже. Балдарыбыз болсо мигрант, талаада иштешип атат. Жер айдап атат. Салал десе жерибиз бар дагы, салал десек участок жок. 4 соток деген жерди берип коюңуз. Бирок силерге бирок дагы бир жолу ыраазычылык ушу мыйзамды сыйлап, ушуга чейин келдик. Чоң рахмат. Биздин көйгөйдү чечип бериңиз. Сөзсүз. Бизди Кудайга тапшырдык. Айланайын эл келгиле бата кылып коелук ушул. Жерибиз оң жагына чечилип, Аллахым жардам берсин өзү. Ушул жерибизди оң жагына чечип, ушул жака балдарыбыз жашап, ушулардын күнүн көрүп, ушул мамлекетке кызмат кылган балдар чоңойсун, кыргыздын чыган кыздары балдары чыксын. Сизден оң жагына чечип берүүңүздү жана Садыр Нуркожоевичтин оң жагына чечип берүүңүздү суранабыз. Тарыхта калсын. Атыңызды Кудай менен колдосун, амин. Ырайым кылыңыз. Рахмат. Ишиңизге эме бериңиз, каманакты маңдай терибиз. Ким? Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, биз сизге карапайым элдин үнүн жеткирүү үчүн, карапайым элдин үнүн жеткирүү максатта кайрылып жатабыз. Биз көп жылдан бери жер маселеси чечилбей, башыбыздан көп кыйынчылыктарды өткөрүп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Колубузда жерге тиешелүү документтерибиз болгону менен бүгүнкү күнгө чейин жер маселеси чечилбей келет. Бардык тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылдык. Биз мыйзамдын үстөмдүгүнө ишенген, эмгеги менен жашаган жарандарбыз. Бизге башка бирөөнүн мүлкү керек эмес. Болгону биздин мыйзамдуу укугубуз жер маселеси чечилишин чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Үмүтүбүз мамлекет башчысы катары сиздин адилеттүү чечимиңизде элдин ишенимин актап ушул жер маселесин чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин сизге кайрылуубуздун себеби бизди бул жерди алганыбызга 12 жыл болду. Алабыз дегенибизге кысыл китебибиз бар баарыбыздын. Ушул маселе эмгичекти жерди өз колубузга бөлүп бербей атат. Бөлүнбөй улам бир аким келет, улам которулуп кетет. Мынакей беребиз дейт, же биротоло үмүтүбүз түспөйт. Ушунча киши ушу бала бакырабыз менен 10 жылдан бери канча балдарыбыз деген сыртта иштеп, же бир балдарын турактуу жерде окута албай, келиндерибиз элдин санын көбөйтө албай кантип багабыз ар кайсы квартирада деп. Жаман Аллаху алдабыз. Эч жака мындай бунт көтөрүп деле чыккан жокпуз. Эви менен келип сураныч болуп атат, акыркы үмүтүбүз деп немеңиз чыкканынан кысыл китеби барларга тийбегиле дегениңизди көрүп алып, сүйүнүч менен кайра бир жолугуп ушул жылы акыркы үмүтүбүздү сизге улап атабыз. Алдыңа кетейин, бизди ушу кур калтырбаңыз. Акыркы үмүтүбүз, акыркы сөзүбүз, балдарыбыз томсорбосун, эл улайлы, жер улайлы, балдарыбызды элдин санын көбөйтөлү, окуталы, жаркыратып. Мына 70ке келдик.
60-ыбызда жүрдүк эле ушу балдарыбыз деп жүрөбүз. Сизден ошо көптөн көп бүткөн үмүтүбүз болсун ушу акыркы чечим. Мына дагы жолугушту, дагы эле улам аким алмашат. Улам неме биягыбызды тосуп алды. Бизге закон болбой атат, китебизди көтөргөн бойдон кала бердик. Ушуну чечип берсеңиз суранарбыз. Эң биринчи, эгер үнүбүз жетсе.